Өмүрбек Бабановго салсак, Асылбек Жээнбековго деп бюллетень салдыртпай койду. 9-чуну белгилеп коюшту, салбай койдум буруштуруп. Шайлоо одону мыйзам бузуулар менен өткөнүнө карабай, бийлик таза шайлоо болду. Жээнбеков мыйзамдуу түрдө шайланды деп эл аралык байкоочулардын оозу менен айтты. Бирок шайлоо күнү айрыкча түштүктө одону мыйзам бузуулар көп болгонун, БШК ага көз жумду деген пикирлер арбын айтылууда. Көп кездешип аткан мыйзам бузуу ушул биздин участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү тилекке каршы жанагы автоматикалык урнанын жанына туруп алгандыгы болуп атат. Мен да ушу шаар боюнча 5-6 участканы кыдырып чыктым. Бардыгына кайрадан эскертип чыктык. Участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү автоматикалык урнанын жанында турбашы керек. Эгерде шайлоочу бюллетенин сала албайса, жардам бериш керек. Кайра ордуна барып кайтып отуруш керек да. Эң башкысы ушуну болуп атат. Анткени тилекке каршы бул шайлоодо шайлоочуларга карата коркутуулар абдан көп болду. Ар кандай эмич ушактар, мифтерге аябай көп таркатылды. Андан кийин ушул административдик ресурстун бул шайлоодо абдан эбегейсиз чоң күч менен колдонгонунан биз ушул эң биринчи талап шайлоочулар коркпош үчүн сөзсүз түрдө ошол урнанын жанында эч ким отурбаш керек деген талап койгонбуз. Ага кошумча шайлоонун жыйынтыгы тууралуу бир катар көз карандысыз серепчилер менен уюмдар шайлоону административдик ресурс чечти деп бир катар далилдер менен айтып жатышат. Алардын айтымында шайлоонун таза өтпөгөндүгүнүн башкы себеби башкы эки талапкердин ортосундагы чоң айырмачылык жана шайлоонун бир тур менен аныкталып калгандыгы. Коркутуу, үркүтүү маселелери аябай күч алды. Жер жергесинде ушундай крим авторитет, крим чөйрөгө байланышкан балдар, анын арасында обязательно деле криминалитет эмес, мындай ушундай спортсмендер деп коет да, ошолордун баары ушундай уюшуп, анан баргандан кийин коркутуу иштери жүргүзгөнү байкалып турду. Шайлоо күнү түштүк жергесинде мыйзамсыз аракеттер көп болгонун коомдук ишмер Искендер Гайыпкулов да жашырбайт. Ал шайлоо мыйзамдарынын чийкилигинен одону мыйзамсыздыктарга жол берилди дейт. Ал эми добуштарды сатып алуу, мажбурлап, коркутуп добуш бердиртүү менен утуп келген бийлик шайлоону таза өттү дегенден уялыш керек дейт ал. Жерлерде жүрүп, биз байкоочулар койдук, көрдүк. Ал жерде бардык мыйзамсыз иштердин бардыгын бийлик органдары жасады. Бийлик органдары жасады. Ошол эле ГРЭСтин операторлору деп айтып жатабыз. Анан эң негизги нерсе бул баягы форма 2 деп башка жерге шайлоочуларды алып барганы. Ошо форма 2ден өзүңүздөр билесиздер 320 миңден ашык киши форма 2 менен шайлоого барган. Бул ошол бийликтин добушу болду да. Себеби булардын бардыгы мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер өздөрүнүн туугандарын, өзүнө караштуу кишилерин башка региондорго алып барды. Шайлоонун эртеси коомчулук Бабановдун реакциясына кулак түрүп турду. Түшөп, маалымат жыйын өткөрүп, анда ал 300 миңдей жаран форма 2 менен добуш берген фактыларды атады. Бирок ал шайлоо жыйынтыгын тааныйм деп ачык айтпаганы менен макул экени белгилүү болду. Выборы прошли, есть результаты выборов. Народ сказал слово. Баарынан кызыгы, ошол билдирүүдөн кийин Бабанов жылаан сыйпагандай жок болуп кетти. Ал эле эмес, Мадумаровдон башка 10 талапкер сын айтуудан айбыгып, жашынып калышты. Кечээки шайлоодо өзүн баатыр сезип чоң сүйлөгөндөр бүгүн жокко, сыйпалап таппай калдык дейт Адахан Мадумаров. Ачык жарыялап коеюн, нак каракчылар мамлекетине айландык. Бирөөгө жагабы жакпай биз муну мойнубузга алышыбыз керек. Муну сиздер да байкадыңыздар. Сиздер териңиздер менен сезип турдуңуздар. Биз каракчылардын мамлекетине айланганбыз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы бир ушул мамлекетти башкарат элем деген талапкерлердин бирөөсү да ушуну ачык айта албагандыгы, шайлоо бүтөр замат баштарын комго салып алгандыгы бул өкүндүрөт. Бул абдан чоң өкүнүчтүү маселе. Эгерде алар ушунчалык деңгээлде суу жүрөктүк менен унчукпас болуп кете турган болсо, шайланбай калгандыгы рас болуптур деп айткым келет. Бул шайлоонун кандай ыкмалар менен өткөрүлгөндүгү бизде көрүнүп турат. Кимдердин ортосунда чыныгы күрөш болду да, кимдер тек гана шайланып алды деген. Мен өткөндө айттым, чыныгы күрөш Мадумаров менен Бабановдун ортосунда гана жүрдү.
Бабанов өзүнүн ыкмасы менен күрөштү. Мадумаров элдик күрөш менен күрөштү. А Жээнбековду дайындалды. Бул дайындалды. 10 талапкердин ичинен бирөө дагы ушуну айта албагандыгы аябай өкүнүрөт. Баса шайлоонун эртеси күнү Талас шаарынын 1000дей тургундары шайлоо жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыгышты. Алардын алдына губернатор Кенекеев чыгып, шайлоо таза өттү деди. Ал эми Бабановдун борбордук штабы бул митингге тиешебиз жок деп билдирди. Эми урматтуу туугандар, мен дагы бир жолу айтып атам. Ичибиз ачышып атат. Ичибиз ачышып атат. Бабанов шишини таза шайлоо Таласта болду. Таласта таза шайлоо болду. Шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Бул мыйзамсыз өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныгандык 100 миңдеген мекендештердин бетине түкүргөнгө барабар деп биринчилерден болуп Адахан Мадумаров айтып чыкты. Алгач Азаттыкка, андан соң Жалбырак ТВда өткөргөн маалымат жыйынында шайлоонун тазалыгынан күмөн санай турган көп жагдайлар болду. Добуштар уурдалды деп билдирди. Уурдалды деп абдан терең ишенем. Азыр эми ар кандай шарттар менен аларды далилдей албайм. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам. Ошондуктан мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай каттуу мыйзам бузуулар менен болду. Бүгүн 5-6 киши КТР ЛТРден чыгып канчалык каралабасын, калың карапайым калк шайлоонун кандай жүргөнүн көрүп турат. Бул арам көрүнүштөр менен сөзсүз түрдө күрөшүү керек. Башка маселе ошого күрөшө турган элиң даярбы? Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында, Казакстанда, башка чет мамлекеттерде жашап жүргөндөрдүн жалпы саны 800 миңден ашык. Бул расмий маалымат. Бул Мадумаровдун маалыматы эмес. Кыргыз Республикасынын миграция боюнча кызматынын, Россия Федерациясынын миграция боюнча кызматынын маалыматтарына таянып гана айтылып атат. Демек, алардын шайлоого болгон укугу одоно түрдө тебеленди. Сиздерде маалыматыңыздар бар? Расмий түрдө Кыргызстандын жарандарынын 18500-үнө гана уруксат берилди сыртта жүргөндөрдүн. Демек, 500 миллион Кыргызстандын жараны добуш берүү укугунан ажыралды. Бұл конституцияны адамдык, инсандык укуктарын тебеледи деген маселе. Ал эми 4-орунду алган Темирсариев добуш берүүдө өтө көп мыйзам бузуулар болгонун белгилеп, бирок күрөш улана берерин айтты. Шайлоодо 2000ге жакын добуш алган Арстан Алайда маалымат жыйын өткөрүп, шайлоо жыйынтыгын тааныбасын билдирди. Мен президент болуп, ааламдык мыйзамды айтып, адамзатка багыт көрсөтүшүм керек эле. Бирок менин мыйзамым иштеп жатат. Мен ааламдык жактан жеңдим дейт ал. Азыркы лидерлик эткен астыдагылардын кылганы өтө уят. Ушу элге 3000 сом, 2000 сом берип өзүн шайлатканы. Анан элдин өзүнө дагы уят. Мен 2000деги боло салдым, бирок мен эч кимге барбадым. Мисалга да хан акча берип шайланбайт. Буга эми Кудай арбай тараза, анан карапайым эл тараза. Бул өтө уят иш. Мындан ары эмне болот деп атат? Мындан ары эволюция болот. Мына азыр адам эволюция өтүп атат. Карапайым эл өсүп алды. Демек эволюцияны азыр ыктап күрүп албаса, революция болот. Бул аныгы сөз. Бийликтин мураскери Сооронбай Жээнбеков шайлоодо добуш бергендердин 54,74% колдоосун алып утуп чыкты. Пайыздык дал келүү жагынан тапшырма так аткарылды дешет айрым саясатчылар. Анткени Жээнбековду 54% менен сүрөп чыгуу жогору жактын буйругу болгону. Шайлоо бүтүп, добуштар эсептелип жатканда айтыла баштады. Добуш сатып алуулар деле ошол пайыздык чекке жеткирүүгө максатталган болушу мүмкүн дейт коомдук ишмер Эдил Байсалов. Эми бул жерде версияларда болуп атат, жанагындай өтө көп добуш сатып алуу. Анан өзгөчө ошол күнү так ошол бийлик тарабынан, бийлик өтө бүт бийликтин баардыгын бирден эмес 2-3 бүт кызматкер, атка минер, бизнесмендердин баардыгын ар бир айылга, ар бир шайлоо участкасына баланча план коюп туруп, акчалууларына сен акча бересиң, акчасы жокторуна акчаларды кап-кап мешок менен берип, тапшырып, ошондой добуш сатып алуу жүрдү.
Кандай болсо да шайлоо өттү. Эми ага эч ким таасир эте албайт дешкен бир катар эксперттер. Эми мындан ары элдин, мамлекеттин тынчтыгы маанилүүлүгүн белгилешет. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков учурдагы негизги маселелерде чек араны чечип, казак туугандары менен мамилени бекемдеш керек. Керек болсо Атамбаевдин катасын жоюп, ал үчүн Назарбаевдин кечирим сураганы адамдыкка жатат дешет алар. Ал арада жаңы президенттин шайлоо алдындагы убадаларын эстеп, коомчулук сыдыргыга салып жаткан кези. Мына алдыда дагы абдан көп реформа бар. Ошол реформаларды тездетип бүтүрүп, биздин мамлекетти дагы бир жогорку деңгээлге алып чыгыш эң негизги менин милдетим. Бир ай бою жерлердеги жолугушууларында Жээнбеков элге электр энергиясын үзгүлтүксүз берем. Таза суу менен өлкөнүн бардык аймактарын камсыз кылам. Жолдорду оңдоп, заманбап социалдык объектилерди курдурам. Айыл чарбасын өнүктүрөм. Буларды тоскоолдуксуз ишке ашырууга тажрыйбам жетет деп бардык жерде айткан. Ал ошондой эле мурдагы бийликтин жолун кайталабайм, бир туугандарымды кызматка аралаштырбайм дегени элдин эсинде. Мени курагым, жашым, тажрыйбам азыркы элге бере турган, токтоолдук менен иштеп бере турган. Ошол тажрыйбаны жаш балдар төрөмөс басса, бутка чаап тура турган бирөө керек тажрыйбалуу. Колун башка жака сунса, колго чаап турган бирөө керек. Ошол менин урматтаган туугандар, ошол үчүн шайланган мени. Айтып атышат, буну бир тууганы көп деп. Бул бакийти болот дейт. Андай болбойт, урматтаган туугандар. Бир тууганды Кудайым берген туугандар. Кудайым берген бир тууганды. Бирок биз бакийти көрүп, акаетти көрүп, андан Кудайым сактасын туугандар. Кудайым сактасын. Мен дагы кайталайм туугандар. Менин бир тууганым дагы, үй бүлөм дагы, тууганым дагы, досум дагы Кыргыз эли, Кыргызстан эли, Кыргыз мамлекети болот туугандар. Мага ишенгиле. Кудайым буйруса мен силерге ак таза иштеп берем. Жээнбековдун убадаларынын өзөгү учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жасап келген иштерин улантуудан турат. Бул тууралуу ал башынан эле айтып келет. Шайлоо күнүндө журналисттерге билдирген. Менин эң негизги максатым бул Атамбаев баштаган курсту улантыш, ошол жетишкендерди бекемдеш, аста дагы абдан көп реформалар эте отурат, ошону тездетип бүтүрүш. Ошентип коомчулук, саясий серепчилер Сооронбай Жээнбековдун шайлоодон жеңип чыккан амалдарын айтып бүтпөй жатат. Көпчүлүк Атамбаевдин сын пикирлерге көп кабылганын айтышып, анын жолун жолдойм деген Жээнбеков кандай президент болор экен, же өзүнүн саясий артыкчылыгы барбы деп турушат. Ал эми өткөн шайлоого президент Атамбаевдин үгүт иштерине активдүү катышып, бир талапкерди ачыктан ачык колдоп, экинчисин каралаганы өлкө эмес дүйнө тарыхында болбогонун айткан саясий эксперттер бул көрүнүштү демократиялуу өлкөнүн атына көлөкө түшүрүү катары сыпатташууда.